Ümmetimde ügüttegen adep ahlakı. Assalamu alaikum, urmаттуу Кыргыз элим, журтум, Кыргыз жамааты. Жана ошондой эле Москва шаарында иштеген жалпы Кыргыз туугандарым, жана ошондой эле Москва шаарындагы дин өкүлүндөгү агайлар, жана Москва шаарындагы дин өкүлүндө окуган окуучулар, сиздерди ошол эртеңки кирип келе жаткан улук айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Москва шаарынын мекендештер, бүгүн биз мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Москва шаарында өкүлчүлүгү бүгүн Борбордук мечитке кызмат кылууга келдик. Бардык кыргызстандык жана Москвада деги эле жер жүзүндө бардык Кыргызстан жамаатын кирип келген Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бириңиздерди үйүңүздөргө кут береке консун. Аллахым тилеген тилегиңиздерге жеңилдиктер менен жеткизген болсун. Урматтуу жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандар, бүгүнкү Арафат күнү, Арафа күнү. Бүгүн ажыларыбыз Арафат тоосунда Аллах Таалага жалбарып дуа кылтат. Аллах Таала баарын дуаларын кабыл кылган болсун, ажылыктарын кабыл кылган болсун. Жана эртеңки келип келген Курбан айт майрамыңыздар менен курбандыкка чалынган малдардын каны аксын, бирок дүйнө жүзүндө бир да мусулмандын каны акпасын. Дүйнөдө тынчтык, береке орносун. Урматтуу диндеш бир туугандар, жалпыңыздарды ыйык Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Аллахтын сыйынтыгы жана берекеси толуп турсун. Бир жолу айтыңыздар маарек болсун. Урматтуу жердештер, бүгүнкү улуу урматтуу куттуу Курбан айт майрамыңыздар менен Кыргызстандын Москвада дин башкармалыгынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан куттуктаймын. Алла Таала Кавсар сүрөсүнүн 2-нчи аятында мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббиң үчүн намаз окуу жана курмандык чал деп буйруган. Урматтуу диндеш бир туугандарым, баарыңыздарга келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен чын диlimden куттуктайм. Жараткан Аллах Таалам баарыңыздарга үйүңүздөргө берекени жана халал рызкыны насип кылган болсун. Аллах Таалам чалган курманчылыктарыңызды кабыл кылып, үй бүлөбүзгө жана Кыргызстан эл жерибиздерге тынчтыкты жана бейпулчулукту насип кылган болсун. Алла Таалам ар дайым сиз биз үчүн жакшылыкты гана каалайт. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ар бир пендеге жакшылыкты жана жакшылыкта болушубузду бизге насаат гана калтырышкан. Урматтуу диндеш бир туугандарым, мындай мүмкүнчүлүк жана бир келиши мүмкүн. Кайра келбеши дагы ыктымалы бар. Ошон үчүн ушул айда, ушул күндө, ушул сааттарда баардыгыбыз курмандык чалып, жашообузду алдыга жылдырып, келечектеги муунубузду жана акыретибизди оңдогонго өзүбүз аракет кылайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым жана ошондой эле жалпы элим. Бардыгыңыздарды бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Аллах Таала ушул күнгө чейинки кандай ибадаттарды жасаган болсоңуздар, Аллах Таала ошонун баардыгын кабыл кылган болсун. Жылдагыдай эле бүгүн Москва шаарында Борбордук мечитте муфтияттын өкүлчүлүгүндөгү окуучу жигиттер кызматта. Кадырлуу агалар, кадырлуу аталар, энелер жана эже карындаштар, баарыңыздарды Курбан айт майрамы менен куттуктаймын. Ушул күндөргө жеткирген Аллах субхан тааламга чексиз мактоо хамда шүгүрлөр болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң түпкүрүнөн айткан салам салаваттарыбыз болсун. Эң негизгиси баардыгыбыз ынтымакта, биримдикте болойлу. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө биз Курбан айт намазына кызматка иншалла бөлүнүп жатабыз. Саналган гана минуттардан кийин кызматтарга бөлүнүп өзүбүздүн меселерге отурабыз. Баарыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Уважаемые братья и сестры, поздравляю с Курбан айт, этот великий праздник. Желаю всем счастья, здоровья, побольше имана, иншаллах, прощения Аллаха. Самое главное – это довольство Всевышнего. Я прошу Всевышнего, чтобы Он возвеличил нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на высокие степени рая. И всегда Он был доволен нами. Баарыңыздардын бүгүнкү кирип келген мусулмандардын эң ыйык айланын бири болгон Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жана ошондой эле өзүмдүн атымдан эмес, бүткүл Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан
чын жүректен куттуктайбыз. Иншалла Аллах Таала бүт ушул айда Зулхиджа айында кылган сооптуу иштерибиздин баарын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман биртугандар, бүгүнкү сиздердин кирип келген 2018 жылдын 21 августтун Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу мусулман биртугандар, сиздерди мына бүгүнкү улуу Курман айт майрамыңыздар менен. Урматтуу биздин Москва шаарында жашап жаткан кыргыз жердештер жана жалпы мусулмандар, сиздердин бүгүнкү ушул ыйык чоң биздин Курман айт майрамыңыздарын жалпыңыздарды куттуктайм. Жеке өзүмдүн атымдан жана Кыргызстан мусулмандар жин башкармасынын Москва шаарында өкүлчүлүгүнүн жалпы жамааттын атынан куттуктайм. Барыңыздарга бике мыйман, бакубат жашоо. Иншалла ушундай майрамдарда баарыбызды дагы кийинки жылга чейин Аллах Таала жеткизген болсун. Ошондой эле бул жерде биздин дин башкармасынан окуучулар келип, ушул кызматта жылдагыдай эле адаттагыдай баары кызматта ушул жалпы биздин мусулман биртугандарга шарт туз берүүдө. Барыңыздарды ушул Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Карап жолуңду күнөөлөрдү жуусам деп, күнөөлөрдү жуусам деп.